Республиканын түндүк облустарында Аристин ишке ашырган айылды инвестициялоонун 3 долбоорунун жыйынтыктоочу конференциясы болду. Бул жерде коомчулук менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы өз ара аракеттин негизинде коомчулукту мобилизациялоодо ушул булар өткөргөн тренингдер, семинарларда өзүнүн бир пайдасын алып келди деп ойлойм. Айылды инвестициялоо долбоорунун 3 этабы да аягына чыгып отурат. Ушул долбоордун алкагында өзүнүн туруктуулугун, ийгилигин көрсөттү деп айтсак туура эле болот. Негизинен ушу 4 областта жумуш алып барылат. Көл, Нарын, Чүй, Талас областарында. Анан жанагы социалдык объектилерди оңдоо, ремонттон өткөзүү, же болбосо жаңы курулуштарды куруп жумуштарды алып барганбыз. Бирок негизинен бул эң чоң багытыбыз бул ушу дараметти жогорулатуу. Бул ушул айыл өкмөттөр менен, жанагы чыккан лидерлер менен, элдер менен иштешүү. Аларга керектүү багыттагы окууларды өткөзүү. Бул долбоорубуз Дүйнөлүк банктын баалоосунда ушул 2007-2008 жылдары дүйнө боюнча эң кыйын мыкты долбоорлордун бири болуп саналган. Ушул биринчи 3 кыйын долбоордун ичине кирген да. Айылды өнүктүрүүнүн негизги максаты өнүгүү процессин биргелешип пландаштыруу, долбоорду башкарууга, пландоого жана ишке ашырууга тартылган негизги институттар, коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу Арис жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун институттары. 70 жыл жана Советтер Союзу болуп туруп, анан ушул эгемендүүлүк алып бөлүнгөндөн кийин ушундай бир убакыт болду. Ушул көптөгөн социалдык объектилер мындайча айтканда баягы каралбай талкаланып жок болуп кетти да. Анан ушул мен Аристе 2004-жылдан бери иштейм, ушул Ысык Көл облусунда. Анан ошондо ушул айылдарга кыдырып мобилизация жасаган убакта ушул көп айылда көрдүм, социалдык объектилер иштебей калган. Ошол кезде ошондой ситуация болуп калган үчүн болду болуш керек. Бирок ушул Аристин баягы уюшулуп, баягы инвестициялар келип, Кыргыз мамлекети жанагындай макулдошууларды түзүп, ушул Ариске иштеткени жанагындай акчаларды бергенден кийин ошол башында ошол баягы эски объектилерди ремонттоп, калыбына келтирип, ошого аракет жасадык. Кийинки убактарда уже баягы жок. Кээ бир айылдарда такыр эле социалдык объекттер жок болуп калган. Андан кийин ошол объектилерди уже куруп, жаңы объектилерди курганды баштадык да. Аристин эң негизги ролдорунун бири болуп, коомчулукта, өз алдынча башкаруу органдарында, айыл аймактарындагы аялдардын өз дараметин өнүктүрүүсү болуп саналат. Долбоордун жүрүшүндө айыл аймактардагы активдүү аялдар катышып, ийгиликтерге жетишип келишет. Долбоордун жүрүшүндө ар кандай чогулуштар, тегерек столдор, тажрыйба алмашуулар, мунун баардыгында тең ошо биздин айыл аймактын активдүү аялдар катышып, ушул долбоорду ийгиликтүү аякташ үчүн өзлөрүнүн салымдарын кошуп, ушул долбоорду ийгиликтүү аяктадык. Аялдардын жетишкендиктери жөнүндө дагы айта кетсем, аялдардын коомдо активдүү аялдардын саны көп болду. Өзгөчө жана коомдук угууларды өткөргөндө эркектер менен бирге мындай тең-тең принциби менен муктаждыктарды, көйгөйлөрдү, ушундай маселелерди биргеликте чечүүгө жетиштик. Болот Манбетов айыл аймагында Акса айылында Турсбеков мектебинде 3 сааттык бала бакча кылып, айылдын жаштарын демилгеси менен 3 сааттык бала бакча ачканбыз. Ошондой эле аны улантуу максатында ушул долбоор менен иш алып барыштык, Арис уюму менен. Долбоордун көптөгөн жакшы жактары бар. Анткени бул жактан биз көптөгөн окууларды окудук, көптөгөн тренингтерге катыштык. Ушул долбоордун алкагында көптөгөн ийгиликтерге жетиштим десем болот. Анткени мен буга чейин жөнөкөй эле мугалим, тарбиячы болсом, азыр ушул курулуп бүткөн бала бакчанын жетекчиси болдум. Ошондой эле айылдык кеңешке депутат болуп шайланып келдим.
Каристин 4 облуста жүргүзгөн иш алкагында мектептер, бала бакчалар, ФАП, капиталдык оңдолор жана спорттук багыттагы объекттер курулган. Долбоордо алдыга коюлган максаттар бүт ишке ашырылып, айылдардын өнүгүүсүнө зор салым кошуп келет.